Жоокерлердин жүрүшү, куттуктоолор жана гимндин коштоосунда желбиреген желек. Мындай көрүнүш Ак жол өткөрүү бекетинде желек саптын орнотулушу салтанаттуу түрдө болуп өттү. Желек саптын бийиктиги 25 метр жана алгачкы жолу орнотулду. Демөөрчүбүз KG Group башчысы Ташев Имамидин Асадинович демөөрчү болуп, бул жерде Кыргызстандын желегин, флагштогун коюп, Кыргызстан деген жазууну, анан тегерегиндеги аянтчанын баарын тең ремонт кылып, ушул жагынан бизге чоң көмөк көрсөттү. Бул көзөмөл өткөрүүчү пунктту суткасына 10-12 миң кишини тейлейт. Ал эми туристтик сезондо бул көрсөткүч кескин түрдө өсөт. Жаңы орнотулган желек чек арачыларга кыдыр эседен берет. Бизде деген байлар чын эле көп. Чын эле көп да бай. Бирок ошолордун ичинен эмнегедир ушу мамлекет үчүн деле, ушу аскер кызматкерлерине деле, ушу биздин алыста кызмат кылган биздин мына чек арачылар үчүн, жоокерлер үчүн деле бир кичине бир жардам берип койсомбу деген ой деле чынын айтканда аз кайсы. Иш-чаранын катышуучулары мындай идеяга ыраазычылыгын билдиришти. Жана ошондой эле бул иш-аракеттери менен алар келечектеги муундарга гана эмес, көпчүлүк меценаттарга үлгү көрсөтө алышты. Бүгүн эми өзүңөргө белгилүү болгондой, ошол 7 дубанга, 7 облуска кыргыздын желегин желбиретсек, ошол кыргызга күч, дем, дух берсек деген максатта ушундай бир иш-чарага 3 жыл алдын ниет кылган болчок. Ошол ниет менен ушул адаттагы салтка айланган ушул чүй бооруга кыргыздын желегин желбиретүү. Ошону менен эле бирге өткөндө өзүңүздөр көргөндөй өткөрмө бекетинде, өткөрмө пунктунда өткөрмө буткаларынын жоктугунан же болбосо аздыгынан элдерде тыгын пайда болгон болчу. Ошол эки иш-чараны бир белгилеп, ошол Кыргызстандын желегин желбиретүү иш-чарасына мына күбө болуп отурасыздар. Мындай иш-чаралар KG Group ишканасына көнүмүшкө айланып калгандай. Мисалга алсак, буга чейин Ош жана Балыкчы шаарларына дагы жайгаштырышкан. Келечекте бул ишкананын максаты өлкөнүн 7 облусуна тең орноторун маалымдашты. Негизги максат трайбализмди жок кылуу жана элди ынтымакка чакыруу болуп эсептелет. Бекулан Темирбеков, Арнас Маратов, Прайм жаңылыктары.